Мен азыр бул жерде Минэконом СИЗ, айрыкча мына Нацбанк отурат. Азыркы учурда айтып койсоңуздар, мына доллардын көтөрүлгөнү боюнча кандай иш-чаралар жүрүп атат? Жана сиз билесиз, доллар көтөрүлсө эле керек болсо семичкага чейин биздин баалар көтөрүлүп кетчү эле. Бирок ошол эле учурда мына рубльдин баасы түштү. А биз эң маанилүү продуктулар ошол эле растительный масло, суу майы Россиядан алабыз. Аны да кымбаттатпаш үчүн чаралар көрүлүп атабы ошого. Бул бир. Экинчиси, SWIFT системадан өчүрсө биздин мигранттарга кандай жумуш болот? Аларга кыйынчылык болобу, болбойбу? Алар толугу менен өзүбүздүн акчаларды которо береби, же которбойбу? Ушуга жооп берип койсоңуздар. Эки министрлик, Нацбанк анан Минэконом. Саламатсыздарбы, урматтуу Өмүрбек Мырзараимович. Уруксат берсеңиздер, менде бир кыскача бир маалымат бар эле, бир 5 мүнөттүк. Уруксат берсеңиздер ошону. Мен Улуттук банк төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш. Берип койсо жакшы болот эле, берип коюңуз. Уруксат болсо. Эл күтүп атат мунучу. Кандай болот, эмне болот рынок азыр? Рахмат, урматтуу Өмүрбек Мырзараимович, урматтуу депутаттар. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 24-февралдан тартып Украинадагы орун алган окуяларына байланыштуу Орус Федерациясына каршы санкциялар киргизиле башталды. Ошого байланыштуу 24-февралында Россиянын финанс рыногунда рубльдин долларга карата кескин арзандашуу орун алды. Bir күн ичинде рубльдин долларга карата курсу 88ге жетти. Бул терс көрүнүч биздин улуттук валютабызга, сомго да терс кесепетин тийгизип, ички валюта рыногубузда ажиотажды жаратты. Бул доллардын баасын кескин өсүшүнө алып келди. Улуттук банк валюта рыногуна жөнгө салуу максатында валюталык интервенция өткөрүп 13 миллион 50 миң доллар сатты. Бүгүнкү күнгө чейин валюта рыногубузда абал туруктуу болчу, доллар 89-90 сомдон сатылып жаткан. Кошумча Россияга каршы санкциялар бүгүнкү күндөн баштап күчүнө киргендигине байланыштуу. Алардын ичинде айрым орус банктарга SWIFT системасынан чыгаруу, Орус банкынын алтын валюта резервтерин тоңдуруу, заморозка жасоо, ошол чет өлкө финансылык рыноктарында рубльдин долларга карата курсу кескин түрдө түшүп кетти. 1 доллар бүгүн эртең менен 110 рубльден ашып кеткенде учурлар катталып атты. Ушуга байланыштуу Москва валюта биржасы Бишкектеги саат 18:00га чейин ачылбаарын маалымдады. Казак биржасы 15:30га чейин ачылышын, 15:30да ачылышын пландаштырууда. Эми Россия банк тарабынан азыр өткөрүлүп аткан чаралар жөнүндө кыскача маалымат берип кетсем, азыркы бүгүнкү күндө Россия банк өзүнүн эсептик ченин, ключевой ставкасын кескин түрдө 9,5%дан 20%га чейин көтөрдү. Экинчиси, Россиянын бүт экспортерлору бүгүнкү күндөн баштап валюта кирешесинин 80%ын милдеттүү түрдө рубльга сатыш керек. Эми азырдагы расмий түрдө тастыкталбаган маалыматтар келип жатат. Ушу Россиянын резиденттерине эмес таандык ОФЗ облигация федеральный займдын тейлөөдөн баш тартуу. Азыркы учурда болсо Москвадагы биржа ачыла элек. Ошого байланыштуу рубльдин долларга карата анык курсу белгисиз калууда. Ошого байланыштуу биздин көпчүлүк америкалар доллары менен операция жүргүзгөндөн кооптонуп жатышат. Биз болсо Улуттук банк болсо үзгүлтүксүз түрдө мониторинг жүргүзүп жатабыз. Керектүү учурда интервенция жасоого даярбыз. Улуттук банк алтын валюта камдары жетиштүү жана бүгүнкү күнү 2 миллиард 760 миллион долларды түзөт. Андан тышкары Улуттук банктын акча кредит саясатынын башка да куралдары бар. Аларды рынокто жөнгө салуу максатында колдонобуз. Рахмат. Улан Төреме, мына азыр айтып кеткендей, Орусия тарап толугу менен экспорттун рубльга өткөзүп атат. Бул деген мына Минэкономго түздөн түз сизге жазып аласызбы, заметка кыласызбы же поручение беребизби? Продуктуларды кымбаттатпаш керек биздикилерчи. Антимонополный караш керек. Керек болсо жана рубльга карата даже арзандай турган, например, андайга барбайт, түшүнүп атам. Но по крайней мере кымбаттабаганга толук ишти аткарышыңар керек, жана ишмердүүлүктү жүргүзүш керек деп эсептейм.
Марлен Абдурахманович, уруксат болсо да кошумчалап кетейин, сиз да маселени көтөрүп аттыңыз. Ушу SWIFTке жана болгон санкциялар биздин мигранттарга таасирин тийгизет, биздин мигранттарга таасирин тийгизбейт. Анткени биздин мигранттар бүт акчаларды которгондо рубль менен которушат, ал башка системалар аркылуу өтөт да. SWIFT'тин өчүрүшү ушунун таасирин тийгизбейт да. Урматов Марлен Абдрахманович, мы в субботу с утра встретились с ассоциациями производителей, нефтетрейдеров, представителями Нацбанка. Мы обсудили в субботу ситуацию. Было дано поручение службе антимонопольного регулирования ежедневно мониторить цены. По информации ассоциаций, на рынках у нас сейчас есть достаточный запасов продовольствия, есть запасы нефтепродуктов. Мы резкого роста цен не допустим. У нас есть все необходимые для этого инструменты. Понятно, что то, что происходит на валютном рынке, это, скажем так, реакция связана в связи с неопределенностью, поскольку рынки не знают, чего ожидать, им нужно время для того, чтобы понять, как санкции могут повлиять на экономику. Поэтому мы совместно с Нацбанком эти вопросы отрабатываем, и мы в субботу приступили к разработке антикризисного плана. Рахмат, мен айтайын деген бир нерсе да. Алар доллардан рубльга өткөрүп атат. Бул демек бизде кымбаттабаш керек. Керек болсо көп нерселерди биз доллар менен алчык, керек болсо арзандаш керек. Ошол эле газ, нефть, эмнеси болсо да кымбаттабаш керек да. Ушуну эске алып койсоңуз. Рахмат.